Arasına taşıyor girer. Kavar kalsınlar tep kaldı. Gayet gayet. Бул видеодогу эки жаран Кочкор районунун тургундары. Андагы видео тасмада сабалганын айтып жатканын көрүүгө болот. Ошол күндүн эртеси сүйлөп жаткан жаран жаратынан улам каза болуп калган. Бул тууралуу кененирээк токтолобуз. Эфирде Борбордук телеканалы. Саламатсыздарбы? Sen gördün mü? Yok, görgön жок. Оңча айырып, тетиге бутунун баары карачы чагынга оонатып сабаган. Ушул ишти мыйсам чегинде өзүңүздөр көзөмөн алып, жакшылап карап бериңиздерди. Көптөн көп суранам. Сочетанная травма, сотрясение головного мозга, раннего самостоятельный период, перелома 7-8 ребер справа без смещения, перелома костей носа, верхней челюстной палубы. 12 декабрь күнү Кочкор районунда майы кызматкерлер тарабынан 2 жаран сабалган. Анын бирөөсү эртеси күнү жан берсе, ал эми экинчиси болсо азыр бул нейротравма бөлүгүндө дарыланып жатат. Сабалган Болотбек Токтогожоевдин айтымында окуя 2023 жылдын 12 декабрында кечки саат 19:20 чамасында болгон. Досу Тыныбек Тургуналиев экөө ошол күнү Жаңы жол айылына көмүр боюнча сүйлөшкөнү Доктурбек аттуу тургундун үйүнө барабыз деп адашып башка үйгө барып алышат. Андан кайрылып артка чыгып келе жатышканда унаасынын арткы дөңгөлөгү арыкка тыгылып чыкпай калат. Мына ошол учурда Саяков Жыргалбек аттуу ГАИ кызматкери келип, бул жакта эмне кылып жүрөсүңөр? Документиңерди көрсөткүлө деп андан соң ур токмокко алып киргенин айтат. Көмүр саткан эмеге барганбыз, Жаңы жол айылына. Көмүр алалы сүйлөшөлү деп барганбыз. Доктурбек деген ал болчу. Көмүр сатып иштейт ошол. Барып эле анын үйүнө жетпей адашып караңда байкабай эмеге кирип алдым. Башка үйгө кирип алдым. Башка үй экен деп кайра машинаны артка берип келатып. Сол дөңгөлөк эмеге түшүп кетти. Арыкка түшүп кетти. Сол дөңгөлөгү. Ерден туруп калдык ошол жерден эме албай. Чара албай туруп. Жанында ошо Тургуналиев ким бар болчу? Тең түшүм. Тургуналиев Тыныбек деген. Экөөбүз барганбыз. Чара албай, көчөдөн да бир-эки малдар өтүп калабы, түртүшөбү деп. Айланчыктап карап турдук ошону. Бала да жок, күн суук болуп, эшикте да эч ким жок. Ошол жерге туруп калдык биртке. Бир топ. Андан эле ошо дагы бир оталдырган чара ал деп дагы бир аракет кылып атсак ошо. Аны жана Жыргал деген ГАИ келип калды. Машина мененчи. Келип эле анан мени сүйрөп чыгып эле мени эметип келди. Уртакмокко алып эле тепкилеп. Эмне үчүн сразу эле ошондой аракетке барып атат да? Билбейт экен, ал ошо кийин ушубуз караган эме экен ошо. Туугандардын үйү экен да. Өзүнүн үйүнүн 1-2 үй экен ошо. Үйүнө келгенби же бияк болсо инисинин үйү экен да, кийин эме. Ушубуз караганда ошондой экен да. Анан кийин эле мен уртакмокко алып эле ошентип калганда эле анын жанында ушу тең түшүм Тыныбек. Эметип калды, тийбей эле силерге эмне кылды? Эчтеке кылбаса эле жөн эле саба бересиң деп эле. Ал эметип калды ошо, кой, арачылапчы. Анан аябай эмет. Мыкаачылык менен аябай. Зөөкүр бала экен, здоровый да бала экен. Ошо Жыргал деген ГАИ. Анан аябай катуу тээп, чапкылап курткасы айрылганча сабады аябайчы. Ар сүйрөп, бер сүйрөп. Машинаны ошо жана напарник эмеге айдап кетти. Штрафстоянкага. Сарчат деп коет, бияк эме жакка кетти. Ошо жака айдап кетти. Мени болсо эмеге апарды. Кайсы жака? Больницага апарды мени. Ошол Кочкордун больницасы. Жыргал өзү апарып. Аяктан түшпөйм мен, текшерилбейм. Десем болбой күчкө салып кыйнап эметип кирди да. Уртакмокко алып келип атат. Кайсы? Текшертем депчи. Маспысың, соосуң деп текшертем. Соо элеңиз негизи. Экөөңүздөр. Жок, ичимде эме бар болчу, эме. Ичине бар болчу ичкен. Бар болчу. Чыктык, эме дедим мен. Машинем мындай эле простой эле окат кылган машинем болчу. Чарба кайда эле ошентип жүргөн, эпте окат кылып жүргөн. Аны ичинде мен суу менен айдайм, антифриз эмес. Аны төгүш керек, мотор өлөт деп айттым да. Айтсам аны эмеге апарды деди, кайра ошо. Штрафстоянкага апарып. Сууну мен эмени төктүм, ачкычтарды алып. Аттышты алып эменен. Краниктерин ачып. Айерден дан деметти ошол жерден. Кекетип мокотуп эметти да ошол жерден бир тепти. Арка жагынан келип бут жака тепти. Айерде деле ошо эки бала турган, эки ГАИ балачы постто турган. Аларды эле көрдү болуш керек ошо. 12-синде кайсы аттарын деле билбей калдым.
Ошо эки бала көрдү да. Андан чыгарып алып кайра эме алып келди ошо. Роодуга апарды. Рооддан жана бир Адыл деген баланы эстеп калдым да ошол эме. Кандай болгон деп тергеп ошентип атты ошо. Сиз тараптан да ошол ГАИге күч колдонуу болгон эмеспи? Жок, эчтеке кол айтаган жок, эчтеке. Эчтеке кылбасаңыз келип эле ошондой күч колдонуп Биз эмеден машинени эле арктан чыгара албай турганбыз да ошо. Эч кандай кол айтаган, формачан кол кайтарган жок вообще. Кол кайтарып мен деле мына жашым 60-тамын. Досум деле 60-та болчу, тиги кайтыш болгон, Раматлык. Тыныбек деле досум. Биз ошо жана көмүргө сүйлөшөлү деп эле барып ошо кабыл калдык ошондой. Ал телефон айерден эмне болду, жоголду, уруп аткандай эмне болду. Мен телефонумду сурап эметти. Тиги келинчегиме чал деди, мен чалып бердим. Келинчегине тырыскан. Такси айдатып келе калды. Ушун гаизилер сабады. ГАИ сабады. Айт бүт милицияга айт, начальник милицияга айт деп ошентип айтып атты. Мени алып кеткенден кийин келинчеги келген экен да ошо такси менен келип. Ошо больницага апарып турду да. Тиги эме досум. Андан үйүнө кетип, аял айтып атты эме деп, больницага барып рентгенге түштүк, таза деп жаткырбай койду больницага. Бүт бар таза деп. Жаткырбай коюштур да больницага ошо кечинде. Ама айтуусу боюнча да келинчеги. Үйгө бардык. Үйгө барган келинчеги түшүп калды. Биз эме регистрацияны өтүп коелу деп дагы эмеге бардык кайрачы, скорыйгачы. Көрүң неме келдик деп ушундай болду. Регистрацияны өткөрүштү. Аерден. Анан кайра үйүнө барып жаттык. Таң атканча кыйналып чыкты өздөрү ошо. 2-3-төрдө бардык го, барганча кеч болду. Таң атканча эме кокуйлап, кырылдап дем алып ошентип. Мен дагы эметип аттым, кыйналып. Анан эле ошо эметтик. Эрте таң атканда эле мен бир деме жеңил машина чыкыртып ага түшө албай койдук такачы. Такыр алдына отурсак да сала албай койдук. Артына жаткырып баралып деп да неме такыр эмете албай койдук. Сала албай койдук. Анан бак эметти, мен прокуратурага арыз бер деп айтты да. Бурун өзү ал эме органды өмүр бою органда иштеп пенсияга чыккан. Майор болуп эме отставкага чыккан да. Анан болот сен эме прокуратурага арыз бер. Деди, скорый чыкырдык дагы. Мен прокуратурага кеттим, скорый больницага барып ошо. Эмет калды ошо. Больницадан жетип-жетпей кайтыш болуп калды ошо. Болуп калды ошо. Бизде жаткандагы диагнозу сочетанная травма, сотрясение головного мозга, ранний восстановительный период, перелома 7-8 ребер справа без смещения, перелома костей носа, верхней челюстной пазухи. Түшкөндөгү абалы орто болчу, азыр лечениясын алып жатат консервативдүү түрдө. Нарын облусунун ички иштер башкармалыгы окуя боюнча комментарий бере албасын. Ошондой эле бул ишти улуттук коопсуздук кызматы тергеп жатканын билдирди. Биз боюнча комментарий бере албайбыз, себеби улуттук коопсуздук кызматы тарабынан тергелип жатат да. Только ошол жак бере алат. Эмне болот? Ал материал катталганда эле ошо улуттук коопсуздук кызматы алган материалды ошол жакта тергелип атат, ошол жакта иштер жүрүп атат. Ошо мекеме тарабынан экспертизалар дайындалган, иштер ошакта да. Анын адвокаты Шердур Абдыкапаровдун айтымында ГАИ кызматкеринин уур токмокко алууга укугу жок экенин, ошондой эле бул иш мыйзам чегинде каралып, эч жак чечилиши керек болчу. Чогуу милиция болуп иштеген жакын досу ал дагы бул майы кызматкеринен тепки жеп атат да. Экөө тепки жеп, ошо бирөөсүнүн жана кабыргасы сынып, досу анан больницага эртеси күнү скорый менен алып барат, анан көрсө, ал кабыргасы сынып, өпкөсүнө кирип кан толуп, кан агып, ошондон каза болуп калып атат да. Берик байке дагы ооруп үйүндө жатат. Анан ошондой эле булар эмеге кайрылат? Милиция кызматкерлеринечи, Роудага мындайча айтканда Кочкор району. Кочкор району билесиз да, ал деген бир чогуу иштеген Кочкор району. Ошондуктан булар мындайча айтканда карга карганын көзүн чукубайт дегендей, ал милиция кызматкерлери карабай койгон. Карабай коюп, даже ошо жанагы маркум өлүп калган байкенин эжеси, бир тууган эжеси врач болуп иштейт экен. Ал барып, ошо экспертизаны барып сөөктү моргтон алып кетели деп караса, жана кабыргасы сынган немелерди жазбай коюптур эксперттер даже. Анан ошо барып эже урушуп, эмне минткен жоксуңар десе, ушу жен бар турбайбы деп, анан ошондо гана кээ бир жанагы ошо жазбай койгон немелерин кайра кошуп жазган да. Анан ошентип Роудага кайрылышат, Роудадан жыйынтык болбойт. Анан алар бизди таап,
телефон номерибизди таап бизге келип, бизге ошо жолугуп айтып берип атат да, мына милиция кызматкерлери ушинтип карап айтат деп. Анан биз ошо Кочкор районуна ишенбестен биз ошентип эмеге келип арыз жаздык ГКМБга. Жибек жолу держинкага арыз жазылды. Анан биз ошо интернет булактарына чыгаргандан кийин МВД официально өздөрү жооп берип атышат. Биз буну тергеген жокпуз, бирок служебное расследование жүрүп атат деп атат. Бирок буну азыр ГКМБ кызматкерлери тергеп баштаптыр. Анан биз азыр, конечно, эмени күтүп атабыз, экспертизанын жыйынтыгын. Экспертизанын жыйынтыгы ошо биздиге дагы таң калыштуу болуп атат, до сих пор чыкпай атат. Азыр хотя бы предварительно справка менен же бирдеме менен мели заключение 2-3 жумада чыксын, бирок справка менен бизге азыр негизи чыгарып беришмек да. Мында момундай болгон, момундай мисалы телесный повреждение алган, ал телесный повреждение кайсынан болушу мүмкүн, от тупого предмета же бирдей чапкандан болушу мүмкүн деп предварительно справкада болуш керек болчу. Ал дагы жок. Мисалы баарыбызга эле белгилүү болгондой эле Кочкор району кичик район и бири-бирин жашырып атат деген биз ойдо болуп атабыз. Ошондой эле дагы бизге да кызык нерсе болуп атат. Майы кызматкери мисалы өлүп калган байке өзү дагы телефондон айтып атат. Анан жанында дагы бир күбө, мындайча айтканда, не заинтересованное лицо, күбө айтып атат. Аны дагы сабады, мени дагы сабады дептир. Ошонун показаниясы менен эле негизи бияка камап койсо деле болмок. Негизи мыйзам жол берет. Анткени свидетельский показания бар да. Анткени байке өлүп калса дагы. Анан экинчи, мейли камабаса дагы ал байкени анткени азыр тергөө иштерине тоскоол болушу мүмкүн да. Анткени ал милицияларга давление кылат, может чогуу иштешип, тоскоол болбош үчүн аны хотя бы МВДнын официальный сайттан алар өздөрү дагы официально айтышкан жок. Биз аларды хотя бы жумуштан чектете туруш керек болчу да. Отстранять этиш керек болчу. Даже андай дагы болгон жок да. Ошондуктан биз ошо семьяга кайрылып, ал байкелер дагы туугандар менен дагы ал маркум байкебиздин аялы дагы ошо интернет булактарына чыгып, Садыр Нуркожоевич, Камчы Кыдыршаевичтен жардам сурап, ушинтип биз дагы чогуу кайрылып отурабыз. Бул ГАИ, мындайча айтканда, дагы бир мыйзам жагын түшүндүрүп кетейин. ГАИ кызматкерлери жооп бериптир. Минтип ар кимге айтып атыптыр да. Булар өздөрү мас болчу, мага сөктү, урушту деп атат да. Мындай да мыйзам боюнча мейли сөксүн, уруштун, ал эме мындайча айтканда милиция кызматкери, представитель власти деп айтабыз орусча айтканда. Ал мейли сөгөбү, даже чапсын, тепсин, ошо кезде 102 кызматы бар. 102 кызматына оперативный группаны чакырып, мына мен чап деп атат, сопротивление властям, же хулиганство, мына менин ишиме тоскоол болуп атат деп туруп, милиция чакырып, даже чапмак турсун, даже тепмек турсун, ГАИ сөкмөк турсун, ошентип закон боюнча алып келип туруп, милицияга алып келип, ошо чараларды көрүлмөк да. Антип жанагынтип сабап тепкилеген бул деген мындайча айтканда акылга сыйбаган иш. Мына биз өзүбүздөгү ал байкени биз интернет булактарына чыккандан кийин ал байкени бүт характеристика кылып, мына бизде видеону карасаңар, комментарийлардын баары турат. Бул байке ар кимди эле разнаразга тартып жүрчү, активисттерди, блогерлерди мындайча айтканда бирге бир мушташасыңбы деп тартып жүргөн. Ал эми окуя тууралуу Борбордук телеканалы экинчи тараптын дагы пикирин билүүгө даяр.